Урматтуу бир туугандарым, азыр Кыргызстанда өтө чоң талкуу жүрүп атат. Конституция деп бирөө айтат, бирөө айтат хан конституция дейт, бирөө дагы ар кандай ат коебуз деп. Эмне себептен мындай аттар кетип атат? Себеп дегенде бул конституцияны жазып атканда эч бир ойлонбой профессионалдар эмес, ар кай жерде жүргөн кишилер келип катышып атып, ошо конституция болбой конституция болуп калды. Эми конституция деген сөз эмне деген сөз? Конституция деген бул келишим, мамлекеттик кызматкерлер менен кыргыз элинин келишими, түзүлүү. А хан конституция эмне сөз деген сөз? Бул жеке башкаруу, келишим жок, мен айтканды жасайсыңар деген хан конституцияга биз өткөнү турабыз. Эгер мурунку конституция менен жакшыбы, жаманбы, аны менен иш алып бардык. Ошол конституцияны жетишпегендиктен, көп каталар кеткендиктен биздин мусулмандар 1700 момун мусулмандар мыйзамсыз соттолуп кетти. Мен муну официалдуу түрдө укук коргоочу адвокат катары бүт барын далилдеп айтып бере алам. Ошондо мен китеп чыгарам мондай: произвол государственных властей или как незаконно судит мусульман Кыргызстан деп. Аны кыргызчасында бергем. Мамлекеттик бийликтин зомбулугу, же мусулмандар кантип мыйзамсыз соттоп атат деп. Шайлоого барбайлы, барса каршы чыгалы, мен ошого чакырып кетем. Укук коргоочу адвокат катары. Себептен муну мен 15 жылдан бери башыма өткөн практикам бар. А практикасы жоктор, билбегендер, бул конституция жакшы деп эле элдин баарын башасын айлантып кете беришет. Азыр ачык айтып атпайбы? Садырда жаңылып калдырбыз дейт. 80% садырга биз добуш берсек, эми 80% конституция каршы чыгыш керек. Эски конституцияны баралы, жаңы парламент шайлайлы, анан шашпай кабыл алалы, элге талкуу берели. Эчки талкуу болгон жок да биякта. Профессионалдар четте калышты. Бир гана теоретиктер келди, анан көчөдө жүргөндөрдү алып келди, коюп койду. Алар кандай ойлонсо, ошондой жасап койду. Президентибиз эгер өзү экономист болгондо, же юрист болгондо, анда бул профессионалдар алып келип жасыртмак болчу. Бизге окшогон эмне үчүн алып келген жок? Себеп дегенде биз мыйзам иштей турган жасмакпыз. Адамдын укугун коргой турган жасмакпыз. А булар болсо президенттин гана бийлигине тууралап гана коюшту. Ошондуктан хан конституциядан баш тартыш керек. Эгер бийликтердин сөзүнө алданып, жергиликтүү бийликтердин сөзүнө алданып, биз барып добуш берип койсок, эртең аягы өтө өкүнүчтүү болот. Ошондон өкүнүп калбайлы, шашпай кабыл алалы, шашпай конституцияны жазалы, профессионалдарга жаздыралы. Мен сиздерден ошону суранып кетем. Шашпаңыздар. Тез конституцияны алганга жетишебиз. Анысы деле 10 чакты конституцияны алып жибердик.